Балдар бүгүн бүтүн бөлүк, ошондой эле жалпы жана жеке байланышынын ортосундагы айырмачылыктар жана жалпылыктар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мисалы биз боз үйдү көрүп турабыз. Боз үй бул түндүктөн, керегеден, каалгадан, ууктан, ар түрдүү боочуудан, кийиздерден турат. Башкача айтканда боз үй бул бүтүн нерсе болсо, ал эми анын түндүгү, керегеси, каалгасы, уугу, кийизи, боочуусу анын бөлүктөрү. Кийинки мисал балдар гүл. Гүл бул бүтүн нерсе болсо, анын тамыры, жалбырагы, сабагы, гүлү бул анын бөлүктөрү. Ушуга эле улай гүл бул жалпы түшүнүк болсо, ал эми роза, сирень, жок азын, кызгалдак бул жеке түшүнүк. Эми берилген мисалдарга көңүл бурабыз. Тамак, кесме. Тамак бул жалпы түшүнүк болсо, кесме бул жеке түшүнүк. Башкача айтканда, тамактын бир түрү кесме. Эми варианттарга көңүл бурабыз. Камырдын бир түрү шорпо деп айта албайбыз. Алманын бир түрү өөрүк деп да айтууга мүмкүн эмес. Идиштин бир түрү казан. Ал эми сүлгүнүн бир түрү көйнөк деп айта албайбыз. Ошондо биз В вариантын туура деп кабыл алабыз. Бычак, миз. Бычак бул бүтүн нерсе, ал эми миз анын бир бөлүгү. Эми сүйлөм түзүү ыкмасына салып, туура жоопту издеп көрөлү. Бычактын мизи болот. Дарыянын арыгы болот деп айта албайбыз. Гүлдүн көйнөгү болот деп да айта албайбыз. Дөңгөлөктүн арабасы болот деп да айта албайбыз. Тескерисинче арабанын дөңгөлөгү болушу мүмкүн болчу. Ал эми Г вариантында болсо телевизордун экраны болот. Ушул негиздерге таянып Г вариантын туура деп эсептейбиз. Тал, дарак. Дарак бул жалпы түшүнүк, ал эми тал болсо дарактын бир түрү. Башкача айтканда тал жеке түшүнүк. Эми сүйлөм түзүү ыкмасына салып туура жоопту издеп көрөлү. Дарактын бир түрү тал. Шабдалынын бир түрү өрүк деп айта албайбыз. Жалбырактын бир түрү бүчүр деп да айтууга мүмкүн эмес. Мөмөнүн бир түрү гүл деп да айта албайбыз. Алманын бир түрү апорт болушу мүмкүн. Ошондуктан Г варианты туура. Айры, сап. Айры бул бүтүн нерсе, ал эми сап болсо анын бир бөлүгү. Эми сүйлөм түзүү ыкмасына салып туура жоопту издеп көрөлү. Айры саптан турат. Кетмен күрөктөн турат деп айта албайбыз. Сүйлөм сөздөрдөн турат туура. Чөп чалгыдан турат деп айтууга мүмкүн эмес. Күрөк казуудан турат деп да айта албайбыз. Ошондо бизде туура жооп Б варианты болду.